Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары. Агайдын ой өрүшү Кругозор китебинен номер 54 сабак. Бүгүнкү чыгарылышта эң кызыктуу маалыматтарга ээ болосуздар. Манастын табышмагы деген тема тууралуу кеп болмокчу. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер биринчи тарыхый инсан, экинчи далилдер, үчүнчү манасчылар, төртүнчү Алтайдагы табышмак тууралуу түшүнүк аласыздар. Биринчи тарыхый инсан. Уламыш фольклор боюнча Манас Алтайдын аймагында Бөйрөктү жайлоосунда туулган. Баткендеги Бургулчак жайлоосуна сөөгү коюлган. Жашаган доору боюнча бирдей пикир жок. Абдрахманов 1405 жылы жашаган. Андан бери Караканкулу, Сарыжанкулуга чейин 13 урпак өткөнүн билдирген. Экинчи далилдер. Манас сөзүнүн байыркы элдерде жолукканы жана маанисинин окшоштугу биздин заманга чейин 3000 жылдыкта Ацтек инкилер, Египет эки дарыя аралыгы, Орто Азияда Манас аталган 4 фараон жашаган. Сөздүн мааниси асман, теңир, жогорку акыл-эс, сый, бийлик дегени. Манас шаары дарыясы тоосунун бар экендиги. Жазма булактарда 16-кылымда гана барып катталган. Үчүнчү манасчылар ойлонот. Бехтерев атындагы мээ институтунун изилдөөлөрү боюнча генийлер 20 000 маалыматты мээсинде сактап тура алат. Ал эми 500 000 сап Манасты жаттап алуу, эсте сактап туруу мүмкүн эмес. Саякбай аны 3 күн 3 түн айткан. Сагынбай чечек менен ооруп жатканда түшүнө семетей кирип аны кыйнап Манас айттырган. Тыныбек Манас айтып жатканда эстен танып калган. Төртүнчү Алтайдагы табышмагы. Урматтуу угармандар, көңүл буруңуздар, бул жерде дагы өтө маанилүү ой айтылган. Асыкбек Оморов баш болгон манасчылардын чоролору Алтайга барганда Аттанар тоо аймагында түндө 20-25 минут асмандан көгүлтүр нур түшүп турган. Аны Манастын куту деп айтышат. Жөнөп кайтаарда Манастын 40 кайып жылкысы Аккула баш болуп алдыларынан чубалып өткөн. Аэропортко чейин жолдо 4 саат бою асманда Манастын каркыралары токтобой учуп узаткан. Манастын бүркүтү машиналардын жолун торуп 3 жолу конуп токтоткон. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Биз буга чейин Манас эпосундагы каармандар, окуялар тууралуу билген болсок, ал эми бүгүнкү сабактан Манастын табышмагы тууралуу биле алдык. Өзүңүздөр дагы китепти колго алып, 100-101 беттерден дагы кененирээк окуп таанышып алсаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.